Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз калкым. Амансыздарбы? Мен бул чыгарылышта сиздерге тагдырдын оор сыноосуна кабылып, цирроз печень деген оорунун түрү менен ооруп, бүгүнкү күндө Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында оор абалда ооруп жаткан, жардамга муктаж Кара Суу районунун тургуну 42 жаштагы Гүлжан Абдыкасымова боюнча маалымат бермекчимин. YouTube'дагы Тез кабар жана KG Press каналдарынын жамааты адамдарга жардам берүүнү ар дайым улантат. Андыктан жардамга муктаж адамдарга кол сунууну эч качан унутпаңыздар. Биз жогоруда айткан Гүлжан Абдыкасымованы азыр Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын гастроэнтерология бөлүмүндө жатат экен. Биз телефон аркылуу байланыштык. Анын эң жакын досу Россияда мигрант катары иштеп жүргөн Айнура деген досу атайын бизге чалып байланышып, атайын бизди жөнөттү. Ошон үчүн биз келе жатабыз. Азыр Гүлжан эжекенин ал абалын кандай жатат, эмнеге муктаж баары боюнча маалымат беребиз. Эч кимдин башына оор сыноону, оор ооруну Кудайым салбасын. Биз азыр Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына келдик. Мына ушул туннелден өткөндөн кийин оң жакка бурулуп, подвал аркылуу экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Гастроэнтерология бөлүмүнө барабыз. Мен экинчи кабатка чыгып баратам. Экинчи кабат как раз сол жака бурулуп гастроэнтерология бөлүмүнө кирет экенбиз. Мына ушул бөлүм. Бул жагы операциялык обочо. Бул жака эч ким кирбесин. Азыр кирели 5-чи палата деген 5-чи палатага киребиз. Сол жакта экен. 5-чи палата. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Ким Гүлжан эже? Сизби? Мага бир стул коюп бериңизчи. Барбы стул? Мына отура берейин, Свет жанабы? Болгон ушулбу? Кандайсыз? Ден соолук кандай? Жакшы элеби? Бетиңизге кызыл жүгүрүп калыптыр. Кудай кааласа жакшы болуп кетесиз. Канча жаштасыз? 42-десиз. Өзүңүздү тааныштырыңызчы. Каякта чоңойгонсуз? Кара Суу районунун кайсы айылынансыз? Бул ооруга кантип кабылып калдыңыз? Диагноз кандай? Суу районунун Сарыколот айылынан. Сарыколот бул Кара Сууда центрдеги базардан түз өтүп кеткен Кең сайдан кийинки айыл. Туурабы? Ошо эки балам бар, күйөөм жок. Ооруганына башта билбей калганыма 2 жыл болгон. Билгениме 8 жыл болгон. Билгениңизге канча болду? 8 жыл болгон. 8 жыл. Цирроз печенби? Ошондон бери ушу ооруп келем. 6 ай сайын больницага жатам. 6 айда. Кайра эле ооруп кала берем. Ошол жерде жатам постоянно. Ар дайым ушул отделениеде жатасыз. Өзүңүздүн врачыңыз бар. Ошол карайт. Врачтар бар деле таңайт. Кимиси бош болсо ошолор ала берет келсем. Балдарыңыз канча жашта? Балдарым чоң 11-класс, кичинекейим 9-класс. Чоңоюп калыптыр, Үйдө тиричиликти өздөрү кылып атышабы? Ошолор кылат, ошолор багат мени. Ошол тамагышым ошолорго, кирим ошолор жууйт, үйдү ошолор иштеп. Мектеп барышат, мектептен келгенде. Акчаны каяктан табасыз? Буга чейин эмне жумуш кылдыңыз? Буга чейин Москвада иштегем. Москвада иштегенсиз. Ооруну Москвадан ала келдиңизби?
Москвадан келип ошко келип операция болуп калгам. Операция болуп калгансыз. Ошондо операцияда айтышкан экен. Азыр мындай тура аласызбы? Отура аласызбы? Жасалат. Туруп отуруңузчу көрөлү. Кыйналат экенсиз да? Канча күн болду азыр больницада жатканыңызга? 10 күн болуп калды. 10 күн болуп калды. Качан чыгасыз? Канден? Диагноз кандай болуп атат? Эми эмне кыласыз? Баары эле айтып ушу только ушу панкреатин цирроз болду. Боорду алмаштыруу керек болобу ошондо? Врачтар баары эле айтып атат ошо. Пересадка кылыш керек. Пересадка кылыш керек деп. Азыр максатыңыз кандай? Эмне кыласыз? Ошо максатым ошо пересадка кылыш керек. Жакшы болуп кетиш керек. Алладан үмүтүм ушу жашаш керек. Балдарым үчүн. Акча каражатыңыз жетиштүүбү же жардамга муктажсызбы? Азыр мен жардамга муктажмын. Эч ким жардам беришет оңан уруктар. Мен ошонун жолдон ушунча жылдан бери оруп келем да. Кеде онусу берет, мунусу берет. Ошолордун жардамы. Менин күйөөм жок. Балдарым али иштеп болуп. Жалгыз бойсуз. Ошоганан только ошо көбүнчө атам берет, эжем берет. Абам берет. Тагаларым жардам берет. Ошентип ооруканага убактылуу 10 күн бир курс Эжелерим бар, ошолор жардам беришет. жардам беришет. Азыр эмне кыласыз? Эми Бишкекке барасызбы же Индияга барасызбы? Кимдер менен байланышып атасыз? Мен азыр пока эч ким менен байланыша элекмин. Просто бир гана ушу сага гана эми кайрылып атам да. Бизге мындан бир жума мурда сиздин досуңуз бар экен, Айнура деген эжеке WhatsApp аркылуу байланышкан, Тез кабар каналына барып, ошол сиздин акыбалыңызды сурап, анан жардамга муктаж, баягы кайрымдуу инсандарга ошо маалыматты жеткирип койсоң, балким кимдир бирөө менин досумду сизди көрүп жардам берип калышы мүмкүн депчи. Ошол максатта келдим. Биз Тез кабар каналы, KG Press каналдарынын жамааты ар дайым ушу кол кабыш кылганга, маалымат бергенге, жардамга муктаждардын үнүн кайрымдууларга, кайрымдуу инсандарга жеткиргенге даярбыз да. Жардам алуу үчүн эмнелерди жасадыңыз? Бир эл сом счет ачтыңызбы, банктан счет ачтыңызбы, эмне кадам жасадыңыз? Же эми баштайсызбы? Эми баштайм, бирок ушул маалга чейин уже болбой калды. Кыйналып калдым. Мына только укол менен эле жашап атам. Азыр эми больницадан чыккандан дагы эле коркуп турам. Барсам дагы ичиме сут алып дагы ушинтип кыйналсам кантем. Бирок врачтар болушунча жардам берет колдорунан келишинче. Ушул жерден кыйла жакшы болуп эле жүрдүм. Мен бирок эми андан бери канча жыл өттү. Негизи бул оору кандай экен? Ичке суу толобу, эмне болот? Боордун ошо вирус болот экен боордо. Түнү сизди кыйнап ооруйбу? Кандай ооруйт? Түнү уйкудан коет. Аппетитим болот. Аппетит жоголот. Аппетит болот. Тамак сиңириш кандай болот? Тамак сиңириш аябай кыйналасың. Основной тамак сиңире албайм. Аябында тамак сиңире албайсың. Только жеңил тамактарды аз-аздан гана жейсиң. Демек уйкуңуз аз экен да? Кээде таң аткыча уктабай жатам. Таң атып кетет. Кудай буйрса жакшы болуп кетесиз. Сиз өзүңүздүн ишеничтүү адамыңызга буйруйсузбу же андан суранасызбы? Сизге эл сом счет ачыш керек. Банковский счет ачыш керек банктан. Анан жардам берүүчүлөр ошол банк аркылуу которушу мүмкүн же эл сом счетуңузга перевод кылышы мүмкүн. Бул эки жолу. Үчүнчүсү, сиздин колуңузга же жакындарыңыздын колуна ишеничтүү адамыңыз болсо, мына ошолордун бирин айтсаңыз, ошого наличный жеткирип бериши мүмкүн да. Ким наличка бере турган болсо, кимге барып жолугуш керек? Же сиздин өзүңүзгө келип жолугуп береби? Мен эжем бар, сүйлөшүп көрөйүнчү ошо менен. Бүгүн просто күтүлбөгөн жерден эле срочно келип калды да. Анан өзүм больницадан чыккандан кийин анан үйгө чакырамбы деп ойлоп аткам. Анан бул Айнура досум ушундай барсын, ушундай болуп калды дегенден анан кимде майли. Азыр мен больницадан понедельник чыгам. Сен бүгүн бара берсең деп калды, анан майли онда келе берсин, эслиги жалса деп анан бүгүн кайрылдым да. Анда түшүнүктүү.
Гүл эже Кудай буйрса айрып кетесиз. Кыргыз эли, Кыргызстандын эли бири-бирине кол кабыш кылган кайрымдуу эл келет. Баарыбыз мусулманбыз, бири-бирибизге кол кабыш кылабыз, жардам кылабыз дегендей. Буйрса жакшы болуп кетесиз. Эки балаңыздын өмүрүн көрөсүз, эки балаңыздын жакшылыктарында болосуз деген үмүттөмүн. Сиз банктан счет ачтырыңыз, эл сом счет сөзсүз түрдө ачтырыңыз. Анан ишеничтүү бир адамды дайындап, ага доверенность бериңиз. Ошол топтоло турган акча каражатын топтогону дурус болот. Мен сиздин телефон номерлериңизди азыркы көрүүчүлөрүбүзгө жарыялап коеюн. Ким жардам бергиси келип, сиз менен байланышкысы келсе, сиздин телефон номерлериңизге байланышка чыксын. Сиз трубканы алганга даяр болуң. Телефондо, WhatsApp'та кеңири сүйлөшө аласыз. Анда телефонуңузду айтып коюңуз, мен телефон номериңизди жарыялап коеюн. Номериңиз канча? Жатка билесиз да? Жок, жатка билбейм. Менде память жок да. Номериңизди айтып коюңуз, эже. 0702 478 259. Мына ушул номерлерге сизге байланышка чыкса болот. WhatsApp'та ушул номердеби? Анда буйрса биздин кайрымдуу элибиз сизге байланышка чыгат. Жакшы болуп кетиңиз. Амандыкта көрүшөлү. Буйрса көчөдө жадырап, жайнап жүргөнүңүздү насип кылсын. Макул, жакшы болуп кетиңиз, Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз калкым, мына ушундай. Мындай орууну эч кимди башына салбасын. Биз кайттык. Эгерде колуңуздардан келсе, анда Гүлбарчын эжеге, Гүлжан эжеге жардам берип коюңуздарды биз суранабыз. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Эч кимди Кудайым оорутпасын.